Кыска сөз агай. Дайыр жол жеңишиңиздер куту болсун. Командалык жаатта 4-орунду алыпсыздар. Максат кандай болчу? Биринчи жолу мынакей Азия чемпионатынан 2 медаль алып келатасыздар да, алтын медальчы. Кандай сезимдесиз? Албетте ошол буга чейин жасаган чоң эмгегибиздин акыбети бир канча деңгээлде кайтты десек болот. Себеп дегенде биринчи жолу кыз келиндер курама командасы ушу Азия чемпионатынан буга чейин 1 алтын алып келген болсо, ушул чемпионатта 2 алтынга жетишти. Айпери Мерим кызы, Айпери Медет кызы дагы алганга толук мүмкүнчүлүгү бар эле. Колунун бир аз кокустатып алып, анан ошол финалдык беттешүүдө толук кандуу күрөшө албай калды. Жыйынтыгынан баарыбыз өзүбүз пландагандай, өзүбүз ошол алда койгон максатыбызга жеттик деп ойлойбуз. Себеп дегенде ошол чемпионат Азиянын алдында ошол квалификациялык турнирде дагы ошол эки кызыбыз лицензия алып берип, жалпысынан Олимпиада оюндарына 3 кызыбыз катышканы турат. Бул биз үчүн, Кыргызстан үчүн чоң жетишкендик десек болот. Ошол 6 миллион элибиздин ошол чоң ошо Россия, Америка окшогон чоң мамлекеттер менен алар дагы ошо 3 лицензиясы бар. Биздики дагы 3 лицензиясы бар. Бул Казакстанда дагы ошондой эле 3 лицензиясы бар. Биз үчүн бул чоң жетишкендик. Кудай буйрса ошо Олимпиадага толук кандуу баардык акыл эсибизди, баардык күч кубатыбызды, эмгегибизди жумшап ошо жакшы даярдык көрөбүз деген алдыда максатыбыз бар жана Олимпиададан ийгилик жаратат деген үмүтүбүз чоң. Рахмат агай, чоң. Рахмат. Что салам эгелеринде. Айпери жеңишиңиз кут болсун. Рахмат. Лицензияңыз кут болсун. Рахмат. Кандай болду? Кандай кыйынчылыктар болду? Лицензиялык мелдеште 3 күрөш, 4 күрөш өткөрүп, баары тең ишенимди уттуңуз да, ошондой ойдо бардыңыз беле же баягы сиз күтпөгөндөй жыйынтык болуп кетти? Биз алтын деп барганбыз. Алхамдулилlah алтын алдык. Биз бул жеңишти аябай көп күткөнбүз. Ошол күткөн күн келип, биз даярданган, биз көпкө күткөн күн келип, мен Олимпиадага лицензия жолдомо алып болтурам. Жакшы, анан Азия чемпионаты жөнүндө айтсаңыз, ошо биринчи күрөшүңүздө Элмира Сыздыкованы ишенимдүү түрдө утуп алдыңыз эле да, бирок финалда ошол эле балбонго тилекке каршы жеңилип калдыңыз. Кандай айырма болду биринчи күрөш менен финалдагы күрөштө? Ошо биринчи күрөшүмдө мен аны 6-1 эсебинде жеңип алгам. Ошол биринчи беттешимде эле колумду кокустатып алгам. Андан кийин Монголиядан келген балбан кыз менен дагы күрөшүп кичине кыйыныраак болду мен үчүн. Финалдык беттеште болсо өзүм бутуна кирип, өзүм кандай десем, өзүм түшүп калдым да, өзүм контрукмага түшүп калдым. Кандай өтө баягы күчтүү балбан экенин билебиз. Анан сизди далыңызга басканда өтө эле оор бекен? Кандай десем, эми ал убакта ошо басканда бул колум, орган колум калып калды. Ошо колумду чыгара албай калдым да. Азыр кандай колуңуз? Олимпиадага карата жакшы болобу баары? Буйруса жакшы болот, азыр барып дарылайбыз колумду. Рахмат чоң, жеңишиңиз. Силерге да рахмат.